Сузак районунун Жергетал айылында өтүп жаткан манас айтуу иш-чарасында Портер үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа 29 баланы коюп кетти. Жалал Абад облустук милициянын маалыматы боюнча унаа Жергетал айылынын 48 жаштагы тургунуна таандык болгон. Портер токтоп турган жеринен жылып кеткени айтылат. Саламаттыкты сактоо министрлиги 18 бала ооруканага жаткырылганын, алардын ичинен 7 реанимацияга түшкөнүн, 3-өнүн абалы оор экенин билдирди. Калган 11 бала жеринен жардам көрсөтүлүп, амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев окуяны жеке көзөмөлүнө алып, дары-дармек менен медициналык буюмдар менен камсыз кылууну тапшырды. Жабыркаган балдар Сузак районунун Жергетал Багыш айылындагы 9 жаштан 16 жашка чейин мектеп окуучулары болгон. Kemal Vatan. Porter eski olmuş ki. Bilmiyor mu? Ay. Kemal Vatan. Ay. Telefon.